Ананьево айылында жаркыраган жаңы мектеп 2 кабаттуу окуу корпусунан турат. Спорттук залдан жаңы өтмө галереясы да бар. Курулуш республикалык бюджеттин эсебинен 2019 жылы башталып, жалпы 275 орунга ылайыкташтырылган. Мектептин ички жасалгалоосу эмеректери долбоордун ичине камтылган. Бүт бартың туалет современный, бүт бартың спортивный зал менен, галереясы менен, бүт бары барда азыркы талапка ылайыктуу салынды бул мектеп. Мектептин биринчи кабатында бир топ класстык бөлмөлөр, заманбап ашкана орун алды. Ашканада долбоор менен керектүү жабдыктар менен камсыздалды. Учурда алар залдарга жайгаштырылды. Жаңы мектеп Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан салынды. Республика бюджетинин эсебинен 58 миллион сомго сметасы түзүлүп, ушу тапта уже бүттү, буюрса бүтүп мына кирүү астында турабыз. Анан жакында кирет болуш керек. Учурда мектептин курулушу аяктап пайдаланылууга даяр. Ал эми спорт залынын курулушу да толук бүткөрүлүп, керектүү шаймандар менен толукталды. Долбоордун жалпы наркы 59 миллион 421 миң сомду түзөт. Буюрса бул мектеп уже бүттү. Где-то 1% по мелочам калды да, мындай майда чүйдөлөр эле. Калганы уже даяр. Кезинде бул айылдагы мектептен көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов билим алган. Эски мектеп 1908 жылы курулуп, авариялык абалга келген. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Скөл облусу.